Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Түз эфирде жаңылыктардын жыйынтыктоочу бөлүгү студияда кызматта Чынар Капарова Жана Канат Абазбеков. Алгач бул күндүн маанилүү окуяларынан кыскача маалымат. Карысы бардын ырысы бар. Алардын жашоо шартын жакшыртуу максатында пенсия 500 сомго чейин жогорулайт. Кыргыз дарыгерлеринин кадыры өсүүдө. Жаңы кеткен оорудан арылуу үчүн америкалык жаран Кыргызстанга келди. Экономиканын туруксуздугу, каржылык системаны калыбына келтирүү жана башка маселелер талкууда. Санкт-Петербургда өтүп жаткан 19-эл аралык экономикалык форумга президент Алмазбек Атамбаев катышты. Кыргыз туусу Финляндияда желбиреди. Азамат Алымбек уулу жарым тоннадан ашык ордукту көтөрүп, дүйнөдө рекорд жаратты. 1 сентябрдан тартып пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү 500 сомго жогорулайт. Мындай маалыматты социалдык фонддун төрагасы Мухаммедкалый Абулгазиев билдирди. Анын айтымында пенсияны жогорулатуу боюнча токтом кары-картаңдардын жашоо шартын жакшыртуу максатында иштелип чыкты. Мындан тышкары эркектердин 40 жыл, аялдардын 35 жылдык камсыздандыруу стажы бар болсо жана биринчи топтогу мүмкүнчүлүгү чектелгендерге дагы 500 сом кошуу каралууда. Ошондо пенсиянын орточо көлөмү 4817 сомду түзүп калат дейт социалдык фонддун төрагасы. Бул үчүн пенсиялык фонддон кошумча 845 миллион сом бөлүнөт. Ошондой эле өкмөт аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн санариптик телекөрсөтүүлөргө кошулуусу үчүн ресивер алып берүүгө 35 миллион сом бөлөт. Учурда санариптик 8000 тиркегич алынды. Мындай маалыматты УНА жана байланыш министринин орун басары Эрнест Мамырканов билдирди. Ресиверлерди аз камсыз болгон үй бүлөлөргө таратуу үчүн атайын комиссия түзүлдү. Социалдык өнүгүү министрлиги аркылуу тизме такталгандан кийин санариптик тиркегичтер таркатыла баштайт. Белгилей кетсек, негизинен өлкө боюнча аз камсыз болгон 105 үй бүлөгө өкмөт жүлөк пул төлөйт. Жол куруу тармагында жемкорлуктун бир катар булактары ачылды. Анын себептерин коргоо кеңешинин жумуштообу карап чыкты. Иликтөөнүн жыйынтыгында жол куруу тармагында коррупцияга жол ачкан 10 жагдай аныкталып, азыркы тапта мамлекетке келтирилген зыян эсептелүүдө. Темага кененирээк Элиза Нурматова токтолот. Бишкек шаарындагы жолдордун абалы көпчүлүктү канааттандырбайт. Жыл сайын жасалган оңдоо иштери кийинки жылга жетпей эле бузула берет. Шаарда метро, трамвай сыяктуу башка альтернативдүү жолдор жок болгондуктан унаа жолго күч келет. Жыл сайын өлкө аркылуу өткөн унаалардын көбөйүшү да жолду бузат. Республикадагы жолдордун көпчүлүгүнүн сапаты начар. Мамлекет жыл сайын жол курууга ири суммадагы каражат сарптаганы менен анын жыйынтыгы көңүл жылытарлык эмес. Азыркы тапта жол куруу 2004-жылы иштелип чыккан программа боюнча салынып жатат. Андан бери унаалардын саны 3 эсе көбөйгөндүктөн жол куруу өзгөчө көңүл бурууну талап кылат. Жолдордун сапаты начар болгондуктан буга чейин андагы каражат максаттуу пайдаланылбай жатат. Же коррупция бар деген чектенүүлөр ачыкка чыкты. Коргоо кеңешинин жумуштообу тармактагы 10 коррупциялык булакты аныктады. Жолдун курулушун курулуп жатканда, курулуп бүткөндө көзөмөлдөө процессинде дагы бир топ коррупциялык мүмкүнчүлүктөр бар экен. Ошол жерде так стандарттардын жоктугу, нормативдердин бекитилбегендиги, анан ошол жерде көзөмөлдү жүргүзүү процесси дагы так аныкталбагандыгынан каалагандай алып эле көзөмөл жүргүзүп эле каалагандай чечим кабыл алып эле ал жерде дагы ошо көмүскө бир мындай сүйлөшүп алууга мүмкүнчүлүктөр бар экенин аныктап чыктык. Жол курулуш тармагында тендер өткөрүү майлуу сүттүү жер катары белгилүү. Анда бир нече мыйзам бузуулар аныкталды. Көп эле учурда буйрутма берген товар менен келген товарлардын материалдык сапаты дал келе бербейт. Ошондой эле так көзөмөл жок болгондуктан жетекчилер колундагы каражатты каалагандай калчай турганы да ачыкталды. Биз ошонун баарын толук карап чыгып туруп, жанагы айткандай эле ар бир коррупциялык зона боюнча, ар бир коррупциялык көрүнүш боюнча так иш чараларды иштеп чыкканга бет алдык. Буюрса, мен ойлойм, ушул 1-2 айдын ичинде бүтүрүп, ушул жол департаменти боюнча так планды бекитип, ошонун андан ары ишке ашыруусун көзөмөлгө алабыз. Ошол эле убакта ири долбоор катары түндүк-түштүк альтернативдик жолу Бишкек, Нарын, Торугарт жана Ош, Баткен, Исфана жолдору курулуп жатат. Алардын сапаты министрлик тарабынан көзөмөлгө алынат. Эгерде бир туура эмес иштер болуп атса, ал ошо консультант айтат, подрядчикке көзөмөл катары көрсөтмөлөрдү берип, ошону тууралап мындай карап турат. Бүтүн баарын тестировать эткенден кийин анан уруксат берет. Биринчи фундаментин койгонго, фундамент бүткөндөн кийин анан
опоралар курганга, балкаларды чыгарганга бүтүн баарын сертификаттан өткөртүп, Костройдун лабораториялары менен тыгыз иштешет да булар. Унаа жана байланыш министрлигине жемкорлук менен күрөшүүнүн жолдорун иштеп чыгуу сунушталды. Аныкталган фактылар боюнча укук коргоо органдары иш алып барат. Кезекте ошол эле министрликтин жарандык авиация жана байланыш тармагын текшерүү милдети турат. Элиза Нурматова, Алтынхан Бабаев, Коомдук, 1 канал. Президент Алмазбек Атамбаев Россия Федерациясына жасаган иш сапарынын алкагында Петербургдагы 19-чы эл аралык экономикалык форумдун пленардык жыйынына катышты. Форумда Россиянын президенти сүйлөдү. Владимир Путин Россияга кызыгуу жана ишеним көрсөткөндүгү үчүн форумдун катышуучуларына ыраазычылык билдирип, Петербургдагы эл аралык экономикалык форум ачык жана ишенимдүү диалог үчүн аянчы экендигин айтып, биз өз ара пайдалуу долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар болгондордун бардыгы менен тең укуктуу жана өз ара урматтуу шарттарында кызматташууга умтулабыз деп белгиледи. Петербургдагы 19-чы эл аралык экономикалык форумдун ишине мамлекет жана өкмөт башчылары, ири компаниялардын, эл аралык уюмдардын жетекчилери, ошондой эле белгилүү экономисттер жана окумуштуулар катышты. Мамлекет башчы ошондой эле Санкт-Петербург шаарында Россиянын президенти Владимир Путин менен жолугушту. Жолугушууда эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелери талкууга алынды. Ошондой эле биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу боюнча дагы сөз болду. Кыргызстан 1-июлдан тарта Евразиялык экономикалык бирликтин шарттары менен толук кандуу иштей баштайт. Өлкөнүн интеграциялык бирликке кошулуусу тууралуу документти Армения ратификациялады. Ал эми Орусия, Белоруссия жана Казакстан жакынкы арада келишимди бекитмекчи. Мындай маалыматты өкмөт өкүлдөрү парламенттин кезексиз жыйынында билдирди. Жогорку кеңеште дагы кандай маселелер талкууга алынды? Гүлнара Касымбекова айтып берет. Негизи эл өкүлдөрү жума күндөрү фракция жыйынына чогулат. Бирок бул жолу жалпы пленардык отурумга келишти. Кезексиз жыйын өткөрүү демилгесин өкмөт киргизген. Буга 2015-жылдын бюджет долбооруна өзгөртүүлөрдү киргизүү маселеси кечиктирилбестен каралышы себеп. Документтин күнгөй тескейин депутаттар электен өткөргөндөн кийин парламент бюджетке өзгөртүү жана толуктоо киргизүү долбоорун жактырды. Вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев парламентте жер үй боюнча уюштурулган сынактан $90 миллион калганын билдирди. Анын айтымында бул каражат мектептерди салуу жана авариялык абалда турган жалпы билим берүүчү жайларды оңдоого жумшалат. Мындан тышкары мугалимдердин айлыгын көтөрүү боюнча да иштер жасалууда. Ошого 2,2 миллиард сомуна таап, ошого киргизип атабыз. Мындан башка мамлекеттик кызмат эмес багыттар боюнча өзүңүздөр көп жолу көтөрүп, ушундай чечим кабыл алгансыздар. Ошонун ичинде суу департаменти жана Токой чарбасы жана башкалар кирет. Аяка 550 миллион сом каралып атат. Бюджетти талкуулоо маалында капиталдык салымга бөлүнчү каражаттын көлөмү да көбөйөрү айтылды. Биз ошол 38ден 54 объектке көтөрүп атабыз. Быйыл ошолордун баарын тең мына сентябрь, октябрь, ноябрга чейин тапшырабыз деп. Бул багытта кошумча 500 миллион сом каралып атат. Мунун баары тең билесиздер, ошо мектептер, социалдык багыттагы мекемелер. Эл өкүлдөрү мамлекеттик мүлк фондунда канча ишкана, канчасы ижарага берилип, кандай каражат түшөөрү белгисиз экенин айтып чыкты. Өкмөт башчы бул багытта иштер жасалып жатканын, тагыраак айтканда, мамлекеттин мүлктөрү тизмеленүүдө дейт. Инвентаризация жүрүп атат. 3 жылдан бери ушул айтып тургам, инвентаризация жүрүп атат деп ишенбесеңер, эмени көтөргүлө, стенограмманы Сатып Алдиев айткан жүрүп атат деп, Жомарт Оторбаев айткан, мына сиз да айтып атасыз да. Эми сизге ишенип эме кылганбыз, чыгарып койсоңуз. Ушул эле жыйында Улуттук банктын 2014-жылдагы иши жөнүндө банктын төрагасынын отчету канааттандырарлык деп табылды. Ошондой эле эл өкүлдөрү парламенттик шайлоодо республикалык босоголук чекти 7%-дан 9%-га чейин көтөрүү демилгесин экинчи окууда четке какты. Бул мыйзам долбоору конституциялык болгондуктан эл өкүлдөрүнүн 80 макул болушу керек. Добуш берүүдө 74 депутат макул, 23 депутат каршы деп добуш берди. Жыйынтыгында документ 3-окууга өтпөй калды. Гүлнара Касымбекова, Алмаз Нурманбетов, Коомдук, 1 канал. Ошондой эле премьер-министр Темир Сариев Евразия экономикалык комиссиясынын жана Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн ыйгарым укуктуу органдардын өкүлдөрү менен жолугушту. Жолугушууда Кыргызстандын бирликке кошулуусу боюнча кол коюлган келишимдин протоколун ишке ашыруу үчүн көрүлүп жаткан чаралар талкууга алынды. Биримдикке мүчө өлкөлөрдүн ыйгарым укуктуу органдарынын өкүлдөрү Кыргызстандын санитардык жана ветеринардык кызматтарынын даярдыгын текшерүү жыйынтыгы тууралуу айтып берди. Бул жумуш топтун төрагасы Евразия экономикалык
биримдигинин санитардык, фитосанитардык жана ветеринардык чаралар боюнча департаментинин директору Олег Арнаутов Кыргызстандагы тийиштүү органдардын бул багыттагы иштерин оңунан баалап, тиешелүү жумушту улантуу зарылдыгын дагы билдирди. Работа ваших органов государственных. Кыргызстан бул кызматтын ишин жогорку деңгээлде даярдашы керек. Себеби товарларды чек арадан тоскоолдуксуз алып өтүүдө чоң роль ойнойт жана чек ара көзөмөлүндө өлкө коопсуз болот. Республиканын айрым аймактарында оруп жыйноо иштери башталды. Түшүм жыйноо жерлерде план боюнча аткарылып жаткандыгын Айыл жана суу чарба министри Талайбек Айдаралиев өкмөттүн селектордук жыйынында билдирди. Бирок быйыл буудай 1600 гектарга азайдалган, ошондой эле 31 мартта болгон үшүк дыйкандарды 700 миллион сом чыгымга учуратты. Ошондой эле тамекинин баасы төмөн болгондуктан тамеки дагы аз эгилген. Учурда түшүм жыйноо иштери башталгандыгы менен айыл чарба техникаларынын жетишсиздиги маселе жаратууда. Статистикага ылайык айыл чарба шаймандарынын 60% жарактан чыккан. Өкмөт башы Темир Сариев 2015 жылы айдоо аянттарынын көлөмү аз болгондугун, бул боюнча тиешелүү министрлик отчет берилетин билдирди. Бул сизге тиешелүү. Карап чыгыңыз, ким күнөөлүү? Эмне үчүн берилген тапшырма аткарылган жок? Кандай чара көрдүңүз? Атайын кол жазма менен киргизесиз. Финансы министрлиги дагы кандай чара көрүлдү, ким күнөөлүү? Өз күнөө болсо өзүм күнөөлүмүн. Же тапшырма берилип аткарылбаган орун басарын оюнча кагазын киргизсин. Программага караганда ушундай процент болуп атат да. Негизинен биз былтыркы жылга караганда бир топ көп жерлерди айдалганбыз. Мисалы, жана кылкандуу дан эгиндери боюнча биз 12 000 гектар көп айдалдык. Буудайдын ишинен сиз айтып кеткен туура болду. Анткени арпага караганда буудай азыраак айдалды. Арпа 14 000 гектарга көп айдалса, былтыркы караганда. Буудай эмнегедир 1600 гектарга аз айдалды. Эми кезекте Ош студиясындагы кесиптештерге берсек, саламатсызбы Актелек, сөз сизде. Рахмат, кесиптеш, саламатсыздарбы. Жылына республика боюнча жүздөгөн чакырым жолдорду оңдоп түзөө иштери жүргүзүлөт. Бирок айрым учурларда ошол эле жаңы оңдолгон жолдор тез арада жараксыз абалга келип жаткандыгына калк арасында дооматтар көп. Нокен районунун тургундары эски жолдорду жамап жаскабай жаңы жолдор салынса деген ойдо. Кабарчыбыз Эркин Гүлмамбет Аконова аймактын жолдорунан кабар алды. Мына бул биз турган жер Нокен районуна караштуу Нокен айыл өкмөтүнүн Шалка участкасы. Бул жол Рахманжан Кырабулак деп аталат. 6-чакырымында жамап жаскоо иштери жүрүп жатат. Бул жердеги тиешелүү адистердин айтымына караганда, бул жол 45 жыл элге кызмат кылган. Ошол эле учурда жергиликтүү элдер жамап жаскаган иштер экинчи эле жылы кайра бусулуп, өзүнүн калыбына келип калды деп дооматтарды айтып атышат. Мына элдин айткан дооматтар бир жагынан туура деп ойлойбуз. Себеби быйылкы жамалган жер эмди жылы ал жерден бузулбай жатат. Себеби калган асфальттын сроогу бүткөнүнгө байланыштуу башка жеринен бузулуп атат. Жол адистеринин айтымында жолду жамап жаскоо иштери анча натыйжа бербейт. Көпчүлүк аймактарда жолдорду кайрадан куруп чыгуу керектигин айтышат. Бирок ага тоскоол болуучу толтура факторлор да бар. Жамоо жумуштарын колдон келсе азайтып, сплошной мына айылдын жолдорун, региондун жолдорун өнүктүрүүгө мына жакшы көңүл бурулуп жатат. Бүгүнкү күндө көп болбосо да аз-аздан 2 километр, 3 километрден ар бир район центринен шаардын сырткары жолдорду жасап ошол келет азыр. Кийинки убакта Жалал Абадта эмес өлкө боюнча транспорттун саны көбөйдү. Мындай жактай жолдун тез бузулушуна алып келүүдө. Экинчиден жолду оңдой турган күчтүү техникалардын жетишсиздиги. Мындан сырткары социалдык проблемалар да жолдо болуучу факторлорго айланды. Мисалы, жолчулардын айлык маянасы аз көтөрүлгөнү менен ал деле жетишсиз болуп кадр маселеси аксоодо. Аркасы 6,5 мың алды, 9 000 болду. Чындыгында бул айлык эмес. Техникалар кичине эскирген, бирок жаңы техникалар келип атканын угуп атабыз. Мына ошо окшогон факторлордун натыйжасында жолдорду кайра куруу жана сапаттуу оңдоп түзөп бүткөрүүгө мүмкүнчүлүк болбой жатат. Эркингүл Мамбетахунова, Ринат Алибекулов, Коомдук биринчи канал, Жалал Абад облусу. Баткен шаарынын тургуну Азамат Алымбек уулу спорттун пауэрлифтинг түрү боюнча Финляндияда өткөн дүйнө биринчилигинде алтын медаль тагынды. Ал 23 жашка чейинки жаштар арасында 530 килограммдан ашык оордукту көтөрүп, дүйнөдө рекорд жаратты. Чет жерде өлкө намысын коргоп жемиштүү кайткан спортчу менен кабарчыбыз Медербек Ниязалиев баарлашты. Биз 10 жылдан бери даярданып, үйдүн жанында эле жайгашкан бул комната, спорт комната. Атам ушундай условия түзүп берген өзүбүзгө эле.
Азамат машыгуу өткөргөн бул бөлмөнү заманбап деп айтууга болбойт. Атасынын жардамы менен өздөрү ыңгайлаштырып куруп алган. Ал эми спорт шаймандарын өз каражатына алган. Алардын баасы да арзан эмес. Бул экипировкалар болуп эсептелинет. Бул ремень, анан боглар, мынаулар, экипировка, комбинезон. Ушулар менен иштейбиз, тренировка кылабыз. Булар ар бири $200 турат. Пауэрлифтинг биз чок отургондо күч менен жатып көтөрүү болуп айтылат. Күчтү талап кылган спорттун түрү. Тактап айтканда күч менен түртүү. Шаар четиндеги бул кичинекей спорт бөлмөдө Азамат достору менен кыйын шартка карабай дем алуусуз машыгат. Эми бул жерде мен айтат элем да, биздин максат дүйнө чемпиондорун чыгарам деп, балдар дагы ошол максат менен иштеген да. Бизге ошончо кыйын жумуштарды аткарып аткан балдар үчүн бул жерде кичине шарт, кичине бир суук дейли, даже кичине бир ысыктык бул жолтоо болгон жок да. Алымбек Рахимов тарбиялаган спортчулар буга чейин Индия, Африка, Орусия, Чехия жергесинде пауэрлифтинг боюнча дүйнөлүк мелдештерге катышып, алдыңкы орундарга жетишти. Бул жолу Финляндияда өткөн биринчиликте 23 жашка чейинки жаштар арасында Азамат Алымбек уулу жалпы жыйынтык менен 530,5 килограммдык оорлукту көтөрүп, дүйнөдө рекорд жаратты. Буга чейинки рекорд 530 болгон эле. Мурунку жылы ЮАР мамлекетинде Орус, Россия спортсмени рекорд койгон эле. Финляндия мамлекетинде дүйнө чемпионатында становая тяга упражнениясында 3 мировой рекорд коюлду. 240,5 килограммга чейин алып бардым. Общий сумма 530,5 килограмм. Общий итог боюнча да 1 мировой рекордду жаратып алдым. Спортчулар дүйнөдө рекорд жаратып жөн отурбайбыз дешет. 2 айдан кийин Чехияда өтө турган мелдешке даярдануу керек. Медер Ниязали, Үрсбек Мазайыт уулу, Коомдук 1-канал, Баткен шаары. Берүүбүз андан ары Бишкек студиясынан уланат. Канат, сөз сизде. Рахмат, Актилек, биз программаны андан ары уланта берсек. Атамекендик дарыгерлердин тажрыйбасы Кыргызстанда эле эмес, чет өлкөлөрдө дагы белгилүү боло баштады. Мурда коңшу Казакстан, Өзбекстан сыяктуу мамлекеттерден келсе, азыр дарылануу үчүн атайын Европадан келгендер арбын. Алардын бири америкалык Джозеф Хоффман. Хоффмандын тизесине травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунда профессор Сабырбек Жумабеков операция жасады. Кыргыз хирургтарына ишеним арткан Хоффман менен Канике Жунусова жолугуп келди. Джозеф 3 жыл мурда оң бутунун тизесинен жаракат алган. Ошондо эле америкалык дарыгерлер анын бутуна операция жасалышы керек экенин айтышкан. Бутунун катуу ооруганына, баса албай калганына карабай, өз мекенинде операция жасаткысы келген эмес. Кыргызстанда жашаган тааныштары аркылуу профессор Жумабеков тууралуу угуп, дароо бул жака учуп келген. A video, some journal articles by the doctor. Тааныштарыман уккандан кийин дароо интернеттен издеп, бул борбордо укмуштуудай оор операциялар жасалаарына көрүп таң калдым. Эч ойлонбой туруп, өз ден соолугумду Жумабековго тапшырууну чечтим дагы бул жака жөнөдүм. Азыр абалым абдан жакшы. Алтын колдуу дарыгерге ыраазычылыгымды айтып отурам. Акшынын жаранына операция 4 күн мурда жасалды. Джозеф азыр жан кейиткен оорудан арылып, кадимкидей басып жүрөт. Эми өкмөт тезирээк кайтып, өзүм сыяктуу ооруларга кыргыз дарыгери тууралуу айтып, алардын дагы бул жака келип дарылануусуна жардам берсем дейт. And I had an accident, a truck, a car. Мен келгенде Жумабеков бизде Америкадагыдай аппаратуралар жок деди. А мен болсо аппаратура жок болсо, силердин мыкты билген колуңар бар экен. Операция жасап бергиле деп туруп алдым. Азыр абалым абдан жакшы. Ушундай кичинекей өлкөдө мыкты хирургтар бар экен. Мен абдан ыраазымын. Ал стандартына шыпа издеп келген бейтаптын операциясын ийгиликтүү жасап, анын басып жүргөнүнө кубанган профессор Жумабеков кыргыз хирургтарынын чет мамлекеттерде таанып жатканы, кыргыз медицинасынын күн санап өсүп жатканынан кабар берет дейт. Биздин хирургтар, мисалы Американын, Европанын хирургтарынан эч кандай деле айырмасы жок. Алардын кандай кол, алардын кандай баш бизде деле бар, бирок албетте техника, жабдыктары боюнча биз көп жактан артта калганбыз да. Бирок ошого карабастан ар бир өзүнүн медицина ар бир тармагында ар бир ошол лидерлер бар деп коелу. Ошолор дүйнөдөгү эң жакшы нерселерди алып келип, ошол биздин адамдарды жогорку технологиянын негизинде, жогорку методдордун негизинде дарылаганга аракет кылып атат да. Травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборуна чет жактан келип операция жасаткандардын саны жыл санап көбөйүүдө. Акыркы жылдары борбордо Израиль, Түркия, Америка сыяктуу бир катар мамлекеттердин жарандарына оор операциялар ийгиликтүү жасалган. Каныке Жунусова, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук 1-канал.
Тарыхый археологиялык эстеликтерди коргоо боюнча өкмөттүн алдындагы атайын уюм же бирикме түзүү зарыл. Мындай сунуш тарых илимин өнүктүрүү боюнча президенттин алдындагы комиссиянын отурумунда айтылды. Жыйындын жүрүшүндө комиссиянын 2014-жылы аткарган иштери тууралуу маалымат берилди жана быйылкы жылы өткөрүлө турган иш-чаралардын планы талкууланды. Алардын эң негизгилери Караханит доорунда жашаган акын жана ойчул Жусуп Баласагындын 1000 жылдыгын белгилөө, 1916-жылкы улуттук боштондук кыймылы жана үркүнгө арналган илимий практикалык конференцияларды жана изилдөөлөрдү өткөрүү. Тарыхчы Тынчтыкбек Чоротегин бул иш-чараларга жалпы түрк мамлекеттеринин окумуштуулары да өз салымын кошот деген ишенимин билдирди. 1916 жылкы улуттук боштондук көтөрүлүш бул биздин патриотизмге чакырган, улуттук ынтымакка, биримдикке чакырган өзгөчө маанилүү иш-чара. Мына ушул көтөрүлүштүн 100 жылдыгына карата тарыхчылар болсо архивдик, фольклор таануу жана башка багыттагы экспедицияларды уюштурушат. Алардын негизинде илимий жыйындар өткөрүлмөкчү. Кыргыз искусствосы орду толгуз жоготууга учурады. 82 жаш курагында узакка созулган оорудан кийин кыргыз эл артисти, актер Деңизбек Чалапинов дүйнө салды. Дээрлик 57 жылдык талыкпаган чыгармачылык жолунда Чалапинов элибиздин эсинен кеткис 100га жакын театр жана кино образдарды жаратып, калкыбыздын руханий казынасына опол тоодой салымын кошту. Чалапиновдун кинода аткарган ролдору өзгөчө Уркуядагы жараткан образын чыныгы чыгармачыл эргүүнүн эталону деп айтууга болот. Ал 1933-жылы Кочкор районуна караштуу Тармалсай айылында туулган. Ташкенттеги мамлекеттик Островский атындагы театр жана сүрөт өнөрү институтун аяктаган. Деңизбек Чалапинов 23 ноябрда 82 жашка чыкмак. Кыргыз эли маркумдун туугандарына жана чакындарына көңүл айтып, азасын тең бөлүшөт. Сариев, Ниязалиева, Максутов жана башкалар. Бүгүн Ордо калаада балдарга арналган ынтымак бакчасы долбоорунун ачылышы болду. Саамалык түштүк дарбазада жайгашкан Жеңиш багында орун алып, ага 8000дей өспүрүм катышты. Иш-чарада кызыктуу оюн зооктору уюштурулуп, концерттик программа тартуулануу менен бирге акысыз бал муздак таратылды. 12 жаштагы Кубанычбек жылына бул мезгилде айылга кетчү. Ал жакында эле Кыргызстандагы футбол командасына мүчөлүккө кабыл алынды. Андыктан азырынча айылга шашпайт. Учурда тынымсыз машыгууда. Бүгүнкү иш-чара тууралуу топ тепкен курдаштарынан угуп келген. Сонун болду да праздник. Веселый, классный и смешной. Эми ушундай майрамдардан көп болсун. Ушу балдар келип, жыргашып, ушундай болсун. Бишкек жакшы, ушундай сонун болсунчу. Ынтымак бакчасы долбоору Таберик бийчилер тобунун аргандай өңүттөгү оюн зооктору менен башталды. Жомок каармандардын кейпин кийгендердин ар бир кыймылын бөбөктөр кызыгуу менен көрүп жатты. Арча Бешикте жашайбыз. Бүгүн кече телевизордон угуп ушундай иш-чара болуп өткенде, балдарга жакшы оюн зооктор өткөзүп өткөн дегенинен угуп, балдарды ээрчитип келгенбиз. Вот мы тут веселимся. Сколько людей пришли, нам мороженое раздают. Майрамда жакшы настроением бар. Аталган долбоор 3 айдын ичинде иштелип чыккан. Анын максаты жайкы эс алууну шаарда өткөргөн жана аз камсыз болгон балдардын бош убактыларын кызыктуу өткөрүүгө көмөктөшүү. Кечинде 1 саат 6-лардан кийин 3-4 саат өткөзүлөт. Ал убакытта ата-энелери дагы жумуштан келип калышат. Анан ата-энелери дагы биздин бөбөктөрүбүз менен, балдары менен кошулуп короого чыккан. Бул деген ошо ынтымактуу конуштар деп. Ынтымактуу конуш болсо, ынтымактуу шаар болот. Ынтымак бакчасы долбоору эртеңден баштап Борбордогу көп кабаттуу үйлөрдүн короолорунда кечкисин уюштурула баштайт. Долбоор жай мезгили бүткөнчө уланат. Альбина Сулайманова, Элдер Асанбаев, Коомдук 1-канал. Быйылкы жыл Тажикстандын Согди облусунда маданият жылы деп жарыяланды. Анын алкагында жер-жерлерде бир катар маданий иш-чаралар өтүп жатат. Алсак Худжан шаарында пало фестивали уюштурулду. Ага 40тан ашык жергиликтүү ашпозчу катышып, палоону жасоодогу өздөрүнүн сыры менен бөлүштү. Кыргыздардыкынан каада салты жана үрп адаты жагынан анча деле айырмаланбаган коңшу өлкөнүн ашканасынан кабарчыбыз Альбина Сулайманова даам татып келди. Пало тажик элинин улуттук тамагы. Мындан улам анын жасалышына өзгөчө көңүл бурулат. Жергиликтүүлөр ырастагандай, Тажикстанда палоонун 60 түрү бар. Ал эми биз барган Худжан шаарында эле 10дон ашык түрү белгилүү. Ошентип казан-казан палоонун түрү даярдала баштады. Айрым ашпозчулар цитрус жемиштерин колдонсо, кээси тек гана чөп-чардан кошуп жасады. Бирок кандай гана болбосун баарына буурчак кошулушу шарт. Ансыз тамактын даамы чыкпайт дешет тажик эли.
Палону жасоодо тажик ашпозчулары Арганда Ыхманы колдон жатты. Алсак, мен жанындагы Касим Байке улуттук тамакты бөдөнөнүн эти менен жасады. Ашпозчулар бөдөнөнүн этинен жасалган палоо ден соолукка пайдалуу экенин айтат. Ага болгон талапта жогору экени белгилүү болду. Полезно для здоровья. Бизден эл палоонун бул түрүн көбүрөөк жактырышат. Бөдөнө жаратылыштагы пайдалуу заттар менен азыктангандыктан витаминдер арбын. Коюлган шарт боюнча 50 мүнөттүн ичинде 80 казанга даярдалган палоо даяр болду. Калыс тартуу даамдап көрүп, баа берген соң жеңүүчүлөр аныкталды. Бул арада палоону сүйүүчүлөр арасында жарыш уюштурулду. Көлөмдүү идиштердеги улуттук тамакты тез жеп бүткөндөргө акчалай сыйлыктар берилди. Мындай иш-чаралар элдерди биримдикке чакырып, улуттар аралык ынтымакты бекемдейт. Палоо фестивали облус борборуна 10 миңден ашык тургун чогултту. Алардын баары улуттук кийимдер менен майрамдык маанайда жүрдү. Борбор Азияда биринчи жолу уюштурулган палоо фестивалин Кыргызстан, Казакстан, Орусия сыяктуу 20 чукул массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү чагылдырды. Уюштуруучулар фестивалды эл аралык деңгээлге чыгаруу максатын көздөйт. Альбина Сулайманова, Алмаз Кариев, Коомдук биринчи канал, Тажикстан. Кыргызстандын бокс боюнча жаш мушкерлери Азия чемпионатынан алтын медаль менен кайтты. Чемпионат Ташкентте 7-нен 14-июнга чейин өтүп, 14 мамлекеттен 103 спортчу катышты. Кыргызстандан 9 спортчуну 4 машыктыруучу коштоп барды. Башкы машыктыруучу Кенжебек Акелбаевдин айтымында атаандаштар күчтүү болду, бирок кыргыз мушкерлер мыктылыгын көрсөттү. 75 килограмм салмактагы Алишер Чаткалбеков финалга чыгып, жеңилип калып, күмүш медалдын ээси болду. Калган спортчулар 5 коло медаль алып келди. Эми жаш мушкерлерди дагы бокс боюнча дүйнөлүк чемпионат күтүп турат. Мелдеш ушул жылдын күзүндө Санкт-Петербургда өтөт. Сиздер жуманын негизделген жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтка дагы жайгаштырылды. КТРК Чекит KG сайт аркылуу биздин программаларды онлайн түрүндө да көрө аласыздар. Акыркы кабарлар, урунтуу жана кызыктуу окуялар КТРК KG сайтында. Алдыдагы демалуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Саламаттаңыздар. Саламат болуңуздар.